Эми мыйзам боюнча биз сотторубузду баалайбыз, баа берери ишин жакшы аткарса ошого жараша кийинки тагдыры болот дегендей кылып алып келиптирсиз да. Менде мындай суроо да. Бүгүнкү күндө соттор чечим чыгарганда мыйзам менен өкмөттүн токтому бири-бирине каршы келип калса эмнеге таянып чечим чыгарыш керек? Мыйзамга таянып кайсы мыйзам жогору турса ошо мыйзамга. Мыйзам артка карай кандай учурда иштейт жана кандай учурда иштебеши керек? Артка карай жеңилдетүү жагына көздөй иштейт, ордотуу жакка иштебейт. Ошондо мына 2 жылдан бери парламенттен аскер кызматчылары жөнүндө сөз болуп атат. Мүмкүн сиз четин угуп калсаңыздар же уккан жоксуздар, мен кыскача айтып берейин да. Ошондо деген 20 жылдан ашык кызмат өтөгөн аскер кызматкерлери кайрылып жатышат да. 2005-2006 жылдары жер үлүштөрү алып, андан кийин 2012-ге чейин сатышат да. Бирок ал кезде деген ошол аскер кызматчыларына эч ким маалымат бербептир да. Ошол жаткан квартиранын мыйзамдаштырып же өзүң өткөзө албайсың деген чектөөлөр болот деп билбептир да. Эми кийин булар деген соттошсо, сотко чейин өкмөт 2018-жылы 247 жобо чыгарат экен. Ал жерде аскер кызматчыларына турак жайларды менчиктештирүүгө уруксат берилет, бирок буга чейин башка калктуу конушта жекече турак үйдү курууга же участогу же турак жай берилген адамдардан тышкары деп чектеп коет экен. Ошондо деген сотко берген биздин кызматкерлерибиз утулуп калат. Мыйзам өкмөт токтому 2018-те чыкса, эмнеге артка карай иштеп атат? А соттордон утуруп калышат. Анан сиз азыр биз өзүбүз сотторубузду жакшы иштеп атат, жаман иштеп атат деп баалап, анан квалификацияларын бердиребиз, анан өзүбүз карайбыз дегенде эми бул жерде мен окуп атам да. Кандай болуп калат? Эгер араңарда иштеген адамдар ушинтип аскер кызматчылардын тагдырларын башкача кылып чечип коюп атат да. Вот мен кантейин? Мага келип кайрылып атат. Сиз эми парламентте мыйзам чыгаруучу органда иштейсиздер. Ушуну мен аларга жооп берип атам. Кечирип коюңуздар. Мен сотторго чалып алып, эми бул өзгөчө эки чакырылыш иштеп атам да. Мындай кылып тигиндей чечим чыгарууга мен укугум жок. Мен да мыйзам менен, конституция менен чектелгем деп. Бирок каратып туруп соттор ушундай кылып атса, бул бир эле мисалдар да, 3 каттын жыйынтыгы. А мындай мисалдар көп болуп атат да. Эгер өз араңарда Верховный сотко чейин жеткенде ушундайларды артка тебелип койсо, анан карапайым элдин арасында мен абдан көп кайрылуулар келет да бизге. Акыйкат жок деп атат именно соттордун арасында. Анан бул жериңерди эми колдоп бер деп мына коллегаларым кыдырып атат, Элвира колдоп бергиле. Мен баардык соттор, 5 соттордун арасында мен сыйлаган адамдар мына астында отурат, биякта мен тааныган адамдар, иштеген адамдар отурасыздар. Бирок ушундай учурлар көп болгондуктан биздин астыбызда келгенде биз колдоп койгондо мыйзамдарды силер бири-бириңердин колуңар жууп жүрөсүңөр деп бизге аябай нааразы болуп атышат да. Мен суранат элем жогорку соттун жетекчисине ушул мисалды бир карап койгулачы, сизден да суранат элем. Баа берип койгулачы. Аркасында миңдеген тагдырлар болуп атат, туура эмес чечимдер болуп атат. Рахмат. Түшүндүк, рахмат.